Акырында мына бизден ченемдик укуктук актыларыбыз дагы бар. Ошолордун эң эле маанилүүсүн бирөөсүн айтып кетейин. Бул жаштар саясат, жаштар жөнүндө мыйзамга биз инвентаризациянын алкагында кайрадан иштеп чыгылсын деген бир тыянакка келип, учурда жаңы мыйзам иштелип чыкты. Мына ошол мыйзамды мына кечеги күнү жогорку кеңеште биринчи окуулдан өткөрдүк. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү учурдагы реалияга карата мына пандемиядан кийинки жаштардын багыттары өзгөрүп кетти, приоритеттери өзгөрүп кетти. Мына ошол багыттарга аныкталган, багытталган биздин пункттарды киргиздик. Ошолордун өзгөчөлүктөрдү ар бир жаш ишкерликтерди колдоо, мисалы, жумуш менен камсыз кылуу маселелери, цифровизация маселелери, ыктыярчылык багыттар, мына аймактар менен тыгыз иш алып баруу, мына ушул пункттардын баары тең жаңы мыйзамдын ичине кирди. Депутаттар тарабынан жактырылды, биринчи окуулдан өттү. Буюрса, жакын арада ушул экинчи окууга даярданып жатабыз.